أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Tafsir sabağımızda ulantağız. Biz İnfitar Suresi'nin tafsirini okup жатқанбыз. قال الله عز وجل Allah Teala aytты: "İnnel ebrara lefi na'im ve innel fuccara lefi cahim yaslawnaha yevmeddin ve ma hum anha bigaibin." Шындығында жақшылар наим бейіштерінде дейді. Жақшы инсандардың ақыр ақыбеті бейіш болады екен. Абрар бұл жақшы деген, жақшылар деген мағынаны білдіреді. Жақшы инсандардың ақыр ақыбеті жақшылық болады. Жана жақшы салих амалдардың ақыр ақыбеті бейіш болады. Мына сол жақшы инсандар дейді. Аллахқа баш иген инсан, пайғамбарын ертіген инсан бұл жақшы инсан болып саналады. Ал эми кейбірлер адам баласы әрбір инсан жаман болса деле өзүнү жакшы көрсөткүсү келет. Әрбір инсан өзүнү жаманмын дебейт. Ошондуктан bir insandın жаман болуусу же жакшы болуусу, анын жакшы жана жаман амалдары ар бир инсандын напси каалоосу менен, напси каалоосунун таразасы менен өлчөнбөйт. Албетте Аллах Тааланын бизге коюп койгон шарият таразасы бар, Куран сүннөт таразасы бар. Ким мына ушул Куран сүннөткө ылайык жашаса, Куран сүннөткө ылайык амал кылса, ошол инсан жакшы амал жасады жана жакшы инсан деп эсептелинет. Ал эми ким Куран сүннөткө ылайык жашабаса, жана ошондой эле Куран сүннөттөн баш тарткан болсо, ал жакшы амал жасоочу жана жакшы инсан деп аталынбайт. Биздин бардык жакшы жана жаман амалдарыбыз, жакшы амалдарыбыз, жақшы сөздөрүбүз же жаман сөздөрүбүз мына ушул Куран сүннөт таразасы менен таразаланат. Мына ошондуктан мына ушул Аллахтын шариятына амал кылган, Куран сүннөткө амал кылган пенденин акыр акыбети мына наим бейиштеринде болот экен. Wa innal fujjara lafi jahim. Ал эми шындығында фуджар, фәжір, бұзық адамдар жахим тозоғында дейді. Жахим бұл тозоқтың бір аталуысы. Эми мына айтылынат бейіште дағы Фирдаус бейіші бар, Наим бейіші бар, Адын бейіші бар. Мына шында бөлінет. Эми тозоқтағы Жахим, мына тозоқтың бір аттарынан бири. Мына шул жахим тозоғында болады екен. Капыр инсан, жана бузук инсандар. Эми фуджардан максат, фажирден максат бул орунда ошол бузуку мунафыктарды дагы, жана ошондой эле капырларды дагы өз ичине алат. Ушунчалык бузулуп кеткен, жаман bir сөздөрдү сүйлөгөн, жаман амалдарды кылган, Аллахка баш ийбеген капыр инсандын акыр акыбети же мунафык эки жүздүү инсандын акыр акыбети жахим тозогу менен бүтөт экен. Жахим тозогу менен
жахим тозогуна ташталат экен. Мына ошондуктан Аллах Тааланын уадасы чындык. Биз күн сайын момун мусулман деп өзүбүздү эсептегенден кийин бейишке аракет кылуубуз керек. Бейишке жетүү оңой эмес. Аллахтын бере турган сыйлыктары, ажыр сооптору бул жөнөкөй бир көрүнсүз нерсе эмес. Ошого ылайык биз амал кылуубуз керек. Яслаунаха яумаддин. Кыямат күнү, сурак күнү мына ушул фажирлер, мына ушул бузук адамдар, мына ушул капырлар тозокко ташталат дейт. Мына тозокто күйдүрүлөт дейт. Тозок бул түбөлүк. Аллах Таала баарыбызды тозок азабынан өз сактаган болсун. Инсан баласы эгер капыр болгон болсо, тозокко түбөлүккө кирет. Мушрик болгон болсо, ширк менен өлүп кеткен болсо, тозокко түбөлүккө кирет. Вама хум анха бигаибин. Тозоктагы жана тозоклардагы тозокко киргенден кийин жоголуп кетпейт. Инсан тозокто түбөлүккө жашайт. Ал эми кээ-бир мусулмандардын кээ-бири дагы тозокко кирип калат. Кээ-бир ширктен башка чоң күнөөлөрдү жасап койгондугу үчүн зына кылып койсо, уурулук кылып койгон болсо, же бирөөгө зулум кылып койгон болсо, ширктен башка күнөөлөрдү жасагандары себеп Аллахтын каалоосуна ылайык же Аллах Тааланы кечирип жиберет, же болбосо убактылуу миллион жылгабы, 100 жылгабы, же канча бир жылга тозокко кирип, ошол тозокто күнөөкөр болгон муахиддер ошол күнөөсүнө жараша азапталып кайра чыгат. Ал эми Аллахка шерик кошуп, ширк келтирип өткөн инсан, ал эми капыр болуп өлгөн инсан тозокто түбөлүккө калат. Тозок эч качан жоголуп кетпейт. Кур'ан-ы Керимде буга чейинки сабактарыбызда дагы бир нече аяттарда тозоктун түбөлүктүү экендигин айтканбыз. Инсан тозокко киргенден кийин жоголуп кетпейт ал жерде, жана тозок дагы жоголуп кетпейт, түбөлүккө тозок калат. Вама адрака ма яумуддин. О Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, сурак күнүнү биз билдирбесек, сен кайдан билмексиң дейт. Мына эми кыямат тууралуу Аллах Таала айтып жатат. Сумма ма адрака яумуддин дейт. Кийин о Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, сурак күнүнү эмне экенин биз билдирбесек, кайдан билмексиң дейт. Бул эки жолу вама адрака ма яумуддин, сумма ма адрака ма яумуддин деп кайталануусу мына ошол сурак күнүнүн өтө улуу күн экендигин, өтө бир коркунучтуу күн экендигин бизге баяндоо максатта, ырастоо максатта мына ушундай эки жолу кайталанып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга мына ушундай багытта айтылынды. Кыямат күн өтө улуу күн, өтө улуу күн. Жана ошондой эле ар бир инсан жакшы жана амалдарына сурак бере турган күн. Инсан кыяматтын эсебинен, кыяматтагы эсептен эч качан инсан баласы качып кутула албайт. Эми инсан, ар бир инсан өлүмдүн акыйкат экендигин капырдагы, мусулмандагы жокко чыгарбайт. Өлүмдүн акыйкат экендигин, чындык экендигин баарыбыз жакшы билебиз. Бул жашоо түбөлүк эмес. Инсан каалайбы, каалабайбы, бир күн келип Аллахтын алдына барат. Аллахтын алдында амалдарына жараша эсебини берет. Эми инсан кээде күнөөлөрү көбөйүп кеткендиги себебиненби, же инсан мына ушул дүйнөнүн рахатына, жыргалчылыгына жетемин деп отуруп, кээде өзүнү бул жашоодо түбөлүктүү экендигин да инсан көзүнө май басып унутуп калат. Качан өлүм көзүнө көрүнгөн кезде бул жашоодо убактылуу экендиги мына ошондо түшүнүп жетет.
Кыямат күнү өтө оор күн болот. Эми инсан күн сайын акыретін ойлош керек. Ар бир инсан өзүнү бир эсепке алып туруубуз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, инсан картайган сайын инсанда эки нерсе чоңоюп бара берет, көбөйүп бара берет. Бул Кур'ан-ы Керимде бул нерсени Аллах Таала айтат, «Гарраткумул амани» дейт. Силерди арзу кыялдар алдап койду дейт. Инсанды акыреттен, жакшы амал кылуудан тосуп кое турган нерселер бар. Мына ошолор алдап кое турган нерселер бар. Мына ошол нерселердин бири Кур'ан-ы Керимде айтылгандай, «Гарраткумул амани» арзу кыялдар. Арзу кыялдар кылып отуруп биз 100 жылдык, 200 жылдык оюбузда арзу кыялдарды кылып отуруп, арзу кыялдарга чөгүп отуруп, мас болуп отуруп, биз өзүбүздү түбөлүктүүдөй да сезип калабыз бул жашоодо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, инсан картайган сайын инсанда эки нерсе өсүп бара берет, чоңоюп бара берет, көбөйүп бара берет. Биринчиси тулул амал. Арзу кыялы узун боло баштай берет. Көп арзу кыялдарды кыла берет. Болбосом 60-ка кирип калды, же 70-ке кирип калды, анын 100 жылдык планы бар. Же 200 жылдык планы бар. Бир киши менен сүйлөшүп калсам, 70-тен өтүп калган, бирок планын көрсөңүз, бир 200 жылдык план, же 100 жылдык план. Инсан ага жетеби, жетпейби, Аллах алам. Аллах өзү билүүчү. Инсанды ошол картайган сайын арзу кыялы күчөп, картайган сайын, жаш өткөн сайын инсандын арзу кыялы көбөйүп өсүп бара берет экен. Мына ошол арзу кыялга чөгүп кетүү, арзу кыялдарга берилип кетүү инсанды Аллах үчүн амал кылуудан, жана акырет үчүн амал кылуудан инсанды тосуп коет. Экинчиси дүйнөгө болгон сүйүү. Инсан картайган сайын, жаш өткөн сайын дүйнөгө болгон сүйүүсү артып бара берет. Дүйнөгө болгон сүйүү, арзу кыял, бул нерселер инсанды, мындай акылын иштеткен инсанды, мындай караса, бул инсан энин табиятында бар нерсе, инсан акылдуу инсан токтойт. Анткени лайса би амани ва амани ахлил китаб. Бешке кирүү ахли китептин да кыялы эмес, силердин да кыялыңар эмес дейт. Бешке инсан арзу кыял менен бизде бешке кирсек керек, жаннатка кирсек керек, башкалардын катарында деген болбойт. Арзу кыял менен бешке жетүү мүмкүн эмес. Арзу кыялдар, узун арзу кыялдар бизди алдап коюшу мүмкүн. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде «Фала тагурраннакум хаятуд дуnya» силерди дүйнөгө болгон арзу кыялдар алдап койбосун дейт. Мухаббуд дуnya ла тантахи. Бул дүйнөгө болгон сүйүүнүн акыры жок. Чеги жок. Инсан бүгүн мындай малды сүйсө, эртең башка малды сүйөт. Бүгүн мындай акчаны сүйсө, эртең алтын күмүштү сүйүп, инсандын табиятын, напси каалоосун тойгозуу мүмкүн эмес. Мына Кур'ан-ы Керимде Такасур сүрөсүндө «Алхакумут такасур хатта зуртумул макабир». Силерди мал мүлктү көбөйтүү чалгытып койду Аллахтын жолунан. Эми мал мүлктү көбөйтөсүңөр силер, кабырларга чейин дейт. Кала берсе, инсан өлүмүнөн кийин деле, өлгөндөн кийин деле мына ушул нерсени арзу кыялын кылып калды кээ-бир адамдар. Кээ-бир адамдар жаназасы ушундай шан шоокет менен, аброй менен жаназасын өткөргүсү келет. Бардык адамдарга өлгөндө дагы өлгүн көрсөткүсү келет. Мындай жаназасында аброй, шан шоокет менен өлүп мына ушундай көрсөткүсү келет. Мына ошол нерсени арзу кыялын кылат. Ошондуктан бул дүйнөгө болгон арзу кыял, инсанын напсы каалап турган арзу кыялдар бул бүтпөйт. Ошондуктан инсан ар бир нерседен ибрат алып жашоосу керек. Кыямат күн мына «Вама адрака ма яумуддин, сумма ма адрака ма яумуддин». О Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам,
Сурак күнү эмне экенин биз сага билдирбесек кайдан билмексиң? Дагы о Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам сурак күнү эмне экендигин биз билдирбесек кайдан билмексиң? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыяматтын качан болушуну билген эмес. Адамдар сурайт эле, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманындагы адамдар сурайт эле кыямат качан болот деп. Мунун илими Аллахка таандык. Кыямат күнү яума ла тамлику нафсун ли нафсин шей'a вал амру яума идин лиллах. Ал күнү bir nefs, bir canга жардам бере албайт. Ал күнү, кыямат күнү bir адам bir адамга жардам берүү укугуна эмес. Кала берсе ал атасы болсун, апасы болсун, эң жакшы көргөн адамы болсун, баласы болсун, аялы болсун, жардам бере албайт. Ал күнү иштин баары бир гана Аллахка таандык болот. Мына адамдар шапаат сурап Ибрахим алейхиссаламга келет экен, Муса пайгамбарга келет экен, Иса пайгамбарга келет экен. Алар дагы кыяматтын коркунучунан улам, Сырат көпүрөсүнөн өтүү коркунучунан улам, пайгамбарлар дагы нәфси, өзүм деп калат экен. Анан ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга адамдар жыйналып барган кезде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң чоң шапаат, ошол шапаатты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөтөт. Эми Сырат көпүрөсүнөн өтүү. Бул нерсе бизди ойлондуруп коюш керек. Күн сайын биз Сырат көпүрөсүнөн өтө алабызбы же өтө албайбызбы? Мына ушул нерсенин канчалык амалдарыбыз Сырат көпүрөсүнө өтүүгө бизди өтүү үчүн канчалык түрдө биз жакшы амалдарды жасадык? Сырат көпүрөсү. Кала берсе мына ушул көпүрөнүн алдына барганда пайгамбарлар нәфси, өзүм деп калат. Мына ошондуктан бул иш Аллахтын колунда, баары нерсе Аллахтын колунда. Инсан кыямат күнү өзүнүн жакындарынан качып калат. Кыямат күнү өтө оор күн. Инсан кала берсе өзүнүн аялдык же эркектигин билбей калат. Адамдардын баарысы эс ооп, нес болуп калат. Мына ошол убакытта эч ким бирөө-бирөөгө жардам бере албайт. Бирөө-бирөөгө амалынан бергиси келбейт. Азыр мына биз дүйнөлүк жашоодо атабызга жардам беришибиз мүмкүн, туугандарыбызга жардам беришибиз мүмкүн. Эгер муктаж болуп калса, адамдар бири-бирине жардам берүүлөрү мүмкүн. Бирок кыямат күнү эч бир жанга жардам бере албайт. Кала берсе ал күнү бирөө Аллахтын ызын рухсатсыз сүйлөй албайт. Аллах рухсат берген пенде гана, инсан гана сүйлөйт. Мына ошондуктан кыямат күнү өтө оор күн. Кыямат күнүнүн кандай сүрөттө башталуусун буга чейинки аяттарда, буга чейинки сүрөлөрдө дагы айтып келе жатабыз. Мына ушул Инфитар сүрөсүнүн кыскача болгон тафсирине окуй үйрөндүк. Иншалла бул сүрөлөрдү кайра дагы окуй беребиз, үйрөнө беребиз. Албетте Куранды окуп ага амал кылуу бул өтө бир чоң бир неимат. Ошондуктан жашообуз Куран окугай, Куранга ой жүгүртпөй өтүп кетип калуусунан Аллах өзү сактасын. Илимин алган, илимине амал кылган пенделердин катарына кошкон болсун. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Wallahu a'lam bis